болса, мына Сингапур деген мамлекет бар. Сингапур деген мамлекет. Бұлар 40 жыл мұрда ең жаңағы жақыр, ең кедей мамлекет болчу. Бирок ошол эле мезгилде Ли Куан Ю деген бұлардың мына президенті келді, премьер-министрі келді. Ошол ел башына тұрып, мамлекет башына тұрып, кантип көтөрдү бұл. Мамлекетті кантип көтөрдү. Бүгүнкү күндө барып, бирөөнүн агаротунан суу чыгарып берүү, же болбосо айылга подстанция коюп берүү, же болбосо асфальт жолдорду жасап берүү, больница куруу, детсад куруу, бул майда-чүйдө иштер, бул Кудай кааласа. Кудай кааласа, биз барып депутаттын негизги Кудай буйруса укугу бул барып мыйзам чыгаруу. Мыйзам аркылуу ушул өкмөттүн ишин көзөмөлдөп алуу. Кудай буйруса биз 10 мыйзамды даярдадык. Баргандан кийин ушул мыйзамдарды ишке киргизебиз. Кудай кааласа мамлекетибиз коррупционерлерден кутулабыз, мына бандиттерден кутулабыз. Бүгүнкү күндө партиялардын спискаларын карап көргүлөчү. 20га чейин жаш балдарды коюп кетип, артында өзү бандиттер, уурулар бардыгы бекинип алышкан. Бүгүнкү күндө мына символ коррупцияларда кетип атат, ачык айтканда. Биздин бул Мекенчил саясий партиясын колдообуздун себеби буга чейин биз башка партияларда шайлап көргөнбүз. Буга чейинки башта чакырылыштагыларды шайлап көрдүк. Алардан кандай десем, жыйынтыктарын эч байкаган жокпуз. Алардын иштеген эч канаттанбайбыз. Ошол себептен андан башта чакырылууда бул Камчек Ташиев, Садыр Жапаров, жана Равшан Сабиров, Жылдыз эжекелерибиз буларды колдогонбуз. Жана алардын жетерлик эле себептери бар. Эмне дегенде алар жетиштүү результат көрсөтүп иштей алды, канааттандырарлык. Ошол себептен биз азыр бардык бул эң мыкты адамдар чогулган партия болгондугу үчүн, кыргыз элине чыныгы күйгөн адамдар болгон үчүн биз бул Мекенчил саясий партиясын колдоп ушул партияны шайлайбыз. Кудай буйруса бул партия өтүшүнө ишенебиз. Кыздарыңыздарды күйөөгө берип атканда, балдарыңыздарды үйлөнүп атканда, жаңы курулуп аткан үй бүлө кичинекей мамлекетке ушунча тынчсызданасыздар да, менин кызым кандай үй бүлөгө түшүп атат, балам кандай жерден бүлөгү тутат, ошонун келечегине ушунча тынчсызданасыздар да. Ал эми мамлекеттин башына дагы келе турган партияларга биз дагы тынчсызданышыбыз керек. Кимдер алар, кандай адам, мамлекетти оңдойбу, бүтүн мамлекеттин чегарасын камсыздап береби, кечекеде эпидемиялык кырдаалда алдын ала иштерди жүргүзө алабы, коррупция менен күрөшө алабы, бандиттерди камай алабы, экономиканы көтөрө алабы, жумушчу орундарды түзө алабы, коштун мамлекеттердин падышалары менен президенттери менен татыктуу деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алабы. Биз ошол жагына көңүл бурушубуз керек. Мына кече жакында Кара Сууда болгон бир инцидент айтайын. Жолугушуп өткөрөлү десек, бардыгы прошоттун кайтарып отурат. Криминалдык балдарды жөнөтүп, айнанайын Кудай, биз деген Кыргызстандын чегарасын кайтарыш керек, мамлекеттин бүтүндүгүн кайтарышыбыз керек. Акылдуулардын, билимдүүлөрдүн тиреши болуш керек. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Эгер андайлардын бардыгы жоюла турган болсо, азыр бир партия ресурсту колдонуп жеңип алам деп атат, бирөөсү акча таркатып жеңип алам деп атат. Биздин партия идея менен элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жеңип алганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.